Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек берүүсү кайрадан назарыңыздарда. Биз бүгүн Талас облусунда кооптуу аймактар боюнча сүйлөшөлү деп атайын. Студияга Талас облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалынын башчысы Тамабаев Уларбек мырзаны жана орун басары Нурлис Төрөкуловду чакырганбыз. Саламатсыздар, студияга куш келипсиздер. Негизи эле айтсаңыздар, ошо Талас облусунда канча кооптуу аймак бар, аларда кандай иштер жүрүп атат? Саламатсыздарбы, урматтуу Талас облусунун коноктору, тургундары, биринчиден сиздерге рахмат айтабыз. Ушинтип студияга чакырып, биз менен маектешкенибизге. Жыл башынан айта кетсек, кичине анализ кылып кетели. 2024 жылдын ушу бүгүнкү күнүнө чейин республика боюнча 256 сел жүрүүлөр болду да. Былтыркыга былтыр ал эми 2023 жылы 33 болгон. Салыштырмалуу анализ кылсак 87%ке көбөйгөн былтыркыда. Быйылкыда эми Талас обласу боюнча былтыр 2023 жылы бир сел каптоо болсо, бүгүнкү күндө 12 сел каптоо болуп атат. Мунун алдын алуу иш-чаралары боюнча бүгүнкү күндө биз 6 объектини сунуштаганбыз. Бүгүнкү күндө 4-өө бүтүп, 2-өө башталууда турат. Мындан тышкары Манас районунун Үч Коргон айылында Талас дарыясынын жээгин бекемдөө иш-чарасы бүгүнкү өнүктүрүү фонду аркылуу 130 метр жерин жасашып атат. Өнүктүрүү фонд аркылуу буйруса ушу августтун башында бүтүп калат. Ал эми кооптуу объект боюнча айта кетсек, Талас обласу боюнча 92 кооптуу объект бар. Анын ичинде көчкү, сел, кар арасында ушундай эле нерселер бар. Ал эми сел жүрүүчү 37. Өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан ар бир райондо ушул эскертүүлөрдү берип келүүдө. Ошонун бүгүнкү күндө 33 эскертүү берилген, анын 28 аткарылып, 6 азырынча аткарыла элек. Ал эми алдын алуу боюнча бүгүнкү күндө сел болуп атпайбы? Селди шамал боюнча Кыргыз гидрометтин негизинде ушу биз дагы алдын алуу кызматтарга, айыл өкмөттөргө, айыл башчыларга, акимдерге шашылыш билдирүү катары берип турабыз. Жылына ушу Талас районундагы Арашан айылынагы жанагы сел түшүүчү дамбаларды тазалоо иштерин жүргүзүп келесиздер да, быйылкы жылы ал жерде абал кандай? Бүгүнкү күндө ушу Арашан айылында 2 селканабыз бар. Ошо 2 селкананы тазалоо иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө бир дамбасын буйруса бүтөйүн деп коюлган, экинчи селканага барат да. А буга каяктан каражат бөлүндү, каяктан техникалар тартылды деген? Бул боюнча айта кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча департаменти бар. Ошол жерде мониторинг жүргүзүлүп, анын мониторинг негизинде бүгүнкү күндө ушу иш алып барылууда да. Нурлис мырза, айта кетсеңиз, негизи эле ошо Талас дарыясындагы суунун деңгээли көтөрүлүп, анын жээгинде жашаган жарандарга коркунучтуу жагдай туулуп жүрөбөйбү? А бул боюнча кандай иш-аракеттер жүрүп атат? Алдын алуу чаралары жүрүп атабы негизи? Саламатсыздарбы? Баягы жогоруда кесиптешим айтып өтмөкчү. Бизде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында бул гидромет кызматы бар. Ошо гидромет кызматы тарабынан аба ырайынын кескин өзгөргөндүгү боюнча алдын ала шашылыш билдирүүлөрдү бул жарандык коргонуу кызматтарына, жарандык коргоонун башчыларына өз убагында баягы шашылыш билдирүүлөр жөнөтүлүп турат. Шашылыш билдирүүнүн жыйынтыгы менен бул атайын жарандык коргоонуу күч каражаттары бул ыкчам өзгөчө кырдаал катталган жерге даяр болушуна шашылыш билдирүүнү жөнөтөбүз. Ошо менен биргеликте баягы атайын эскертмелерди жаз айларында күтүлүүчү суу ташкындары, сел сууларын коопсуз өткөрүү жана жер кыртышындагы суулардын көтөрүлүшү боюнча атайын ошол эле
айыл башчыларына, айыл өкмөттөрүнө эскертмелерди биздин министрлик тарабынан берилип турат. Жалпысынан 34 эскертме берилсе, бүгүнкү күндө анын 28и аткарылып, 6 аткарылууда да. Анан суу жээгинде жашаган жарандар боюнча бизде мониторинг бул жаатта тиешелүү жүргүзүлүп турат. Кандайдыр бир кырдаал курчуса, баягы жогоруда айтылгандай шашылыш билдирүү негизинде биздин күч каражаттар ыкчам баягы өзгөчө кырдаал катталган жерге жетип тиешелүү авариялык куткаруу жана башка кечиктирилис иш чараларды жүргүзүүгө даяр экенин белгилей кетебиз да. Аны айтсаңыздар, негизи ошо жыл башынан бери Талас облусунда канча өзгөчө кырдаал катталды да? Анын алдын алса болот беле? Жыл башынан бери бизде 2 өзгөчө кырдаалдар катталды. Бул Талас районунда бул кырсык демекчи, кырсык Кашкабактын ортосунда деп атпайбы? Эч кимибиз эч качан билбейт экенбиз, бул жаратылышты адам баласы жеңе албайт экен да негизи эле. Анан ошол алдын алуу иш чараларын жогоруда айтылгандай бизде министрликте атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш мерчеми бар. Ал мерчемдин жылдын башында ошол эле айыл өкмөттөрүнө тиешелүү кагаздарды берип, алар өзү жарандык коргонуу комиссиялары менен биргеликте тиешелүү иш чараларды жүргүзүп, кайсы жерде кооптуу болсо, ошолорду ушул мерчемге киргизүүгө сунуш бизге жөнөтүлөт. Ал эми биздин министрлик тарабынан тиешелүү комиссия келип, ордунда барып тактоо иш чараларын жүргүзүп, чындыгында кооптуу экени аныкталса, аны иш мерчемине киргизип, биздин министрлик тарабынан тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүүдө да. Аны айтсаңыздар, негизи ошо 17-июлга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу ошо Талас аймагындагы кайсы жерлер кооптуу деп эсептелип атат бүгүнкү күндө? Кайсы жерлер сиздердин көзөмөлүңүздөрдө? Жогоруда айтылгандай эле тиешелүү шашылыш билдирүүлөр жөнөтүлгөн, жарандык коргоо кызматтарынын баарына айтылган. Мен жогоруда айтып кетмекчи, бул кырсык айттырбай келет да. Бирок сиз айтмакчы, бул тоо этектеринде жана суулардын чогулушу, ошол эле ар каналдардын көзөмөлгө жүргүзүлүүдө. Толук кандуу бүт область боюнча жарандык коргонуу кызматтарына жеткизилген. Ар бир өзүнүн багыты бар, өзүнүн багыты боюнча тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүүдө. Ошо аптаптуу ысыкта бүгүнкү күндө дан эгиндери да чабылып атпайбы? Анан ошо өрт кырсыгын алдын алуу максатында облуста кандай аракеттер жүрүп атат? Кандай жумуштар, жергиликтүү жарандарга кандай түшүндүрүштөр жүрүп атат? Уларбек мырза. Өрт коопсуздугу боюнча бүгүнкү дан эгиндерди жыйноо боюнча бүгүнкү учурда Манас районунда болуп атат. Манас районунда дан эгиндерин жыйноо уже бизде башталды. Биз бир 15 күнүн ичинде Айтматов районуна да келип калышы мүмкүн. Жеринде биздин өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрү тарабынан түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атат. Мындан тышкары комбайндардын өрт коопсуздугу боюнча техникалык жактан кароолорун көрсөтүүнү жүргүзүп атат. Мындан тышкары элге дагы ошондой түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, айыл өкмөттөр, айыл башчылары менен биргеликте иш алып барууда. Мындан тышкары сиз өзүңүз айтып аткандай кооптуу объект деп атпайсызбы? Кооптуу объектти бүгүнкү күндө биз 6 объектти сунуштаганбыз. Буюрса 6 объекти жана жогоруда айтып кеткенбиз. 4 объектиси бүтүп, 2 объектиси бүгүнкү күндө жумуш жүрүп атат деп. Алар буйрса бүтсө, бүгүнкү күндө ошо жалпысынан 592 турак жайды коргойт, 4 мечит, 2 административдик мекеме, 4 ФАП, 4 бала бакча, 2 мектеп корголот. Мунун баарына өзгөчө кырдаалдар министрлик тарабынан 1 758 160 сом акча каражаты сарпталган. Анан ошо табият кырсыгы катталган маалда эле ошо жергиликтүү жарандардын турак жайлары зыянга учуруп атпайбы? Анан кийин бул багытта ошо камсыздандыруу да башка максатта. Анан ошо жергиликтүү жарандарды камсыздандыруу боюнча эмне деп айтат элесиздер? 2015 жылдын 31 июлунда 295 бул токтом чыккан. Ошол жакта ар бир жаран бул өзүнө тиешелүү үйбү, кандайдыр бир унаасыбы, жеке айдоо талааларыбы камсыздандырууга милдеттүү экени көрсөтүлгөн да. Анан бүгүнкү күндө биздин жарандарды учур менен колдонуп чакырып кетет элек. Ошол жаатта
тереңирээк изилдеп ошол жаатта иш жүргүзсө деп. Себеби бизде баягы жогоруда айтылгандай жаратылыш менен адам баласы алсыз, жаратылыштын алдында алсыз экен да. Бул кырсык Кашкабактын ортосунда демекчи, кырсык ар дайым келип калышы мүмкүн. Алыс узап эле баягы бизде катуу шамалдар болду, нөшөрлөгөн жамгырлар жаап атат, мөндүр жаап эгин талларды кыйроого учураган убакыттарда кездешип атат. Ошондо баягы биздин элдин бул жаатта терең маалыматы жок болгондугуна байланыштуу көптөгөн суроолор туулуп атат да. Ким карайт, ким толуктап берет, эмне кылат, кандай кылат деген. Бүгүнкү күндө биздин өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан ордунда кандайдыр бир кырсык катталса, жарандык коргонуу комиссиясы бар бизде. Ошо жарандык коргонуу комиссиясы ордунда барып тиешелүү иш-чараларды жүргүзүп, өзүнүн багыты боюнча ар бир кызмат акт түзүлөт. Акттын жыйынтыгы менен канча материалдык чыгым келтирилгендиги боюнча акт түзүлүп колуна берилет. Ал эми биздин министрлик тарабынан баягы жогоруда айтылгандай эле шамал катталса, бизде баягы критерий чечебиз, өзгөчө кырдаалдардын бир критерийи. Ошол критерийге дал келүүчү тиешелүү маалыматтар. Эгер чындыгында ошол аба ырайыбы ошого дал келсе, тиешелүү кагаздарды алышат да. Анан камсыздандырууну ошону терең окуп, үйрөнүп, бул жаатта дагы иш жүргүзсө деп суранып кетет элек. Себеби ошо камсыздандыруу деп калбадыкпы? 2015-жылга чейин ошо мамлекет тарабынан жанагындай суудалар берилип келчү эмес беле ошо сиздер аркылуу. 2015-жылдан бери ошо кандайдыр бир табият кырсыгы атталган маалда камсыздандырылган гана жарандарга турак жайын калыбына келтирүүгө мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп атпайбы? Бул эң актуалдуу суроолордун бири бүгүнкү күндө. Ооба, себеби биздин жарандар өздөрүнүн үйлөрүн камсыздандырбаса, бүгүнкү күндө ал эч кандай материалдык жардам көрсөтүлбөйт да. Бул камсыздандыруу боюнча атайын сайттар бар, ошолорго кирип, жылына бир өздөрүнүн процентный соотношенияларында акча каражаттары көрсөтүлгөн, ошону түзүп тиешелүү кагаздарын толтуруп берсе эле, бир жылдын бою бул иштейт да, мындай айтканда. Тиешелүү кандайдыр бир кырдаалга учураса, кайра акча маанайын алганга мүмкүнчүлүктөр болот. Быйыл өлкөдө табият кырсыктары көп катталып атпайбы? Өзгөчө түштүк жергесинде мындай табият кырсыктарын алдын алууда кандай пландар түзүлүп иш башталды? Негизи эле Талас облусунан ошондой бир табият кырсыгы атталган маалда эл өзүн кандай алып жүрүш керек? Сурооңузга рахмат. Бул кыймылдап жаткан селдин күркүрөгөн добушуну алыстан эле угулат эмеспи? Анан көпчүлүгү мындай жат көрүнүштү көпчүлүгү түшүнбөгөндүгүнө байланыштуу бул биринчи орунда бул паника калтырат да биздин элдер эмнегедир. Анан ошо паниканын кесепетинен өлүмгө дуушар болгондо жарандарыбызды соц тармактардан биздин элибиз көрүп атса керек да. Анан бул селден качып кутула албайбыз да. Бул ар бир жарандын эзинде болсун, селден качып кутула албайбыз. Бул селден сактануу керек. Сактанууда бул биринчи орунда бийиктиктерге чыгып кетүү. Бул тамдын башынабы, же тоонун кыркаларынабы, селдин угу бул өзү эле гидравликалык масса менен келатат да, бир кандайдыр бир кыйроолорго алып келет да жыйынтыгындачы. Анан гидравликалык соккулар таасир этип, бул өзү менен биргеликте ыпыр-сыпыр жанагынча небир түркү нерселердин баарын агызып келип, суунун дагы деңгээли жогорулайт. Ошол менен биргеликте бунун күйүүсү дагы күчөйт. Анан алдында болуп аткан кандайдыр кыйынчылыктар, ошол эле инженердик курулмаларбы, мал жамбы, унааларбы бүт баарын шыпырып кетип атканын мына бүгүнкү күндө соц тармактарда көрүп атабыз. Ошон үчүн биздин да жарандарды учур менен колдонуп чакырып кетет элем. Бул селден качып кетүү мүмкүн эмес, селден сактанууну чакырып кетет элем да, үйүндөп кетет элем. Селден тышкары эле ошо табият кырсыктарынан жан бар, чагылган бар, катуу шамал бар дегендей, ошол боюнчачы? Акыркы жылдары бул чагылганга да дуушар болгон жарандарыбыз да көп болуп атат да. Мына акыркы баягы Ысык көлдө 230 жандыгы кыйроого учурап, тилекке каршы биздин жарандар дагы чагылганга дуушар болуп атканы соц тармактарда да айтылып атат да. Күн күркүрөп, жамгыр жаап баштаганда элдерди бул чакырып кетет элек. Бактын түбүнө, тур башына, кандайдыр бир
үйдүн кыркаларына турбашына, себеби булар деген чагылганды өзүнө тартып алат. Анан эң бүгүнкү күндө ар бир жаран көтөрүп жүргөн бул телефон. Уюлдук телефон. Уюлдук телефон бул дагы чагылганды өзүнө тартат. Ошол дагы бир чоң бирден бир кооптуу нерселердин бири болуп эсептелет чагылган учурларында. Ошо акыркы жылдары сиздерге мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулуп, материалдык техникалык базаңыздар чыңалып атат. Бул боюнча дагы айтып өтсөңүздөр. Талас облусунда кандай жаңы техникалар келди? Техникалар боюнча айта кетсек, бүгүнкү күндө бизге өрт өчүш техникаларынын жаңыланышы республика боюнча негизи 200%ке жаңыладык десек жарашат. Биздин Талас обласу боюнча биз дагы 100%ке жаңыланды техникаларыбыздын баары. Бүт райондорго жаңы техникалардан келди. Бүгүнкү күндө ушу өрткө чыккан учурда өз убагында жетүү. Мурунку биздин ЗИЛ автоунаасы менен азыркы учурдагы КАМАЗ үлгүсүндөгү жаңа өрт өчүш техникабыздын ортосунда бир 15-20 мүнөт аралыкта эрте баруу жагы каралууда. Ушу бир 40 мүнөткө бара турган жерге биз бүгүнкү күндө жаңы техникалар менен ушу 25 мүнөттүн ичинде, 30 мүнөттүн ичинде биз 15 мүнөт эртерээк барып атабыз. Себеп дегенде ушу жаңы деген жаңы экен, ушу техникалардын жаңылышы, айдалышы, жүрүшү жеңил. Өздүк курамдын иштеши да жеңил болуп турат. Мындан тышкары дагы мына бизде көйгөйлүү маселе болуп келаткан Талас областында ушу Аманбаев айыл аймагына дагы, Айтматов районундагы өрт куткаруу бөлүгү жаңы салынды. Бизде ошол жака жетиш кыйын эле. Бүгүнкү күндө ал жерге да өрт куткаруу бөлүгү салынып, бүгүнкү күндө ошол жерде бир техникабызды бөлүп берип, ал жерде күжүрмөн кийимибизди кошо өздүк курамда бөлүп берип, ошол жерде бүгүнкү күндө кызмат кылып атат. Бу дагы ушу биздин заманга жараша ушу астыга жылышыбыз деп эсептесек болот. Эфирибиздин соңунда сиздерге эркин микрофон, ушу элибизге эмне деп кайрылат элестер? Ушу биз бүгүнкү күндө ушул жаратылыштын ар кандай себептери менен бизде ушундай жаан чачындар көп болуп атат, селдер көп болуп атат. Биздин министрликтин алдындагы ошо Кыргыз гидроментинен шашылыш билдирүү негизинде ушул эскертүүлөрдү эске алып, зарыл жумуш болбосо чыкпай деле койсо болот эле жолдорго. Эс алуу жагындагы ошол биздин эскертүүдүн негизинде эс алууга дагы ушул аба ырайынын карап, анан кийин чыгышса деп ойлойбуз. Мындан тышкары ушул ар бир жаран өзүнүн турак жайы болобу, башка болобу, машинасы болобу камсыздандырса, өздөрүнүн айылындагы көчөлөрүн, эшигинин алдындагы арыктарын тазалап, таза кармап, ушул кандайдыр бир суу келсе, сел келсе ошол жерден өтүп кеткенге шарт түзүп берсе дейбиз. Бүгүнкү күндө ушул ички чарба жолдорун тазалоо иштери жүрүп атат. Айыл өкмөттөр тарабынан жазалып иштерди жүргүзүп атабыз да. Нурлис мырза. Учур менен колдонуп, мына бүгүнкү күндө аба ырайынын кескин ызыгандыгы боюнча дагы бизде сууга чөңүп кайтыш болгондор да аз эмес да. Бул республикалык масштабта алганда өтө эле көп. Айта кетчү нерсе, бул адамдын өмүрү баа жеткис нерсе да. Бул Кудайдан берген аманат десек да жаңылышпайбыз. Аманатка кыянаттык кылгандагы бизге туура эмес да. Анан учур менен колдонуп, кыргыз элибизге кайрыла кетет элек. Бүгүнкү күндө мына заманбап жашоо 21-кылым интернет булактарында эмне түркүн өзүңүзгө пайдалуу нерселерди алсаңыздар болот да. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ошол жер титирөө учурунда, сел акканда, өзгөчө кырдаалдын кандай гана түрү болбосун, ошол учурда өзүн алып жүрүү боюнча роликтер атайын көрсөтүлгөн. Ошолорду өзүңүздөр окуп, өзүңүздөрдүн уул кыздарыңыздарга үйрөтсөңүздөр, себеби ошол көрсөтүлгөн видео роликтердин тыянагы менен бир адамды сактап калыш, бул дагы ойлойм чоң бир жетишкендик болот депчи. Себеби бул дагы кылынып аткан эмгек, бул дагы биздин жарандарыбыздын коопсуздугу, жарандарыбыздын өмүрүн сактап калуу жана материалдык чыгымды азайтуу болуп эсептелет да.
Рахмат сіздерге уақытыңыздарды бөліп, ушу эфирибизге келип бергениңиздер үчүн сіздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек өз соңуна чыкты. Эмки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.